Кайсы районда айтпайлы, ошол жерде толук сапаттуу, коопсуз операция кыла турган адам жок болуп калды. Bir sutkada en çok degende 25 төрөт кабыл алабыз. Күнү түнү. Жалгыз айрыкча иштеп калса, анан акушеркалар жаш кыздар болсо, реаниматолог өтө жаш, жалгыз эле наркоз берип коюлуп кетип калса, анда гинеколог жинденип эме болуп баштайт. Кыйкырып баштайт. Тууганчылык, муганчылык деп өздөрүнүн туугандарын коюп салат, өздөрүнүн командасын коюп салат. Тилекке каршы ушул нерселер ар бир роддомдо бар, чоң роддомдордо. Ошондо албетте бул абдан сапатка таасир берет. Боюнда болгондон кийин ошолор табылып атат. Богок безинин чоңоюп кетиши, гормондордун иштеген, бузулган, ошол ага чейин изилдөөлөр жок болуп атат. Же бул врач чындыгында туура эмес операция кылды, керек болсо аялды өлтүрүп койду туура эмес. Же бул таблеткаларды колдонуп атып, акча табам деп атып, бул аябай коркунучтуу учурларды жасайт. Караколдогу төрөт үйүндө 2 аптада 6 ымыркай чарчап калган окуя коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Буга байланыштуу 6 жетекчи иштен алынды. Ошол эле кезде ушул тапта чүйдө төрөттө каза болгон келин боюнча дагы окуя териштирилип жатат. Эжесинин берүүсүндө биз бул жолу төрөтканалардын абалы, дарыгерлердин жоопкерчилиги жана төрөткө камданып жаткан аялдар эмнелерди эске алыш керек? Ушул суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү берүүсүнүн конокторунан да тааныштыра кетсем, 2 төрөт үйү мекемесинин врач эксперти Гүлнара Турдалиева, Кыргыз акушер-гинекологдор ассоциациясынын президенти Арсен Аскеров жана Шаардык перинатал борборунун 3-чү акушердик бөлүмүнүн башчысы Гүлзамира Акылбекова студияга кош келипсиздер. Жана берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып барабыз. Негизи ушул дээрлик 1 айга чукул соңку мен кесиптешим айтып өткөн окуяга байланыштуу жабык болгон Караколдогу төрөткана аз күн мурун эшигин ачты. Эгер биз эксперттердин тыянагын карай турган болсок, анда ушул 6 ымыркайдын чарчап калышына же болбосо ушул окуяга эң жөнөкөй эле санитардык талаптар жана гигиеналык эрежелер себеп болгону же сакталбаганы себеп экени айтылды. Эмес ушул Караколдогу кесиптешим тартып келген сюжетти кыска көрүп алалы, анан маегибизди баштайлы. Түп районунун Токтоян айылы. 24 жаштагы Бегайым менен жолдошу Илгиз эгиз уулду болоорун билип, аларды чыдамсыздык менен күткөн. Айылдык дарыгерлердин кароосунда болуп, 1 январь күнү айы күнүнө 10 күн жетпей Караколдогу төрөт үйүндө көз жарган келиндин бир уулу чарчап калды. Анан ошо тоого барганда жакшы эле эметип атышты, кабыл алып элечи. Анан бирок мындай жүрөгүн дагы ичинен текшергенде баланынчы жакшы эле согуп атат деп айткан. Анан төрөгөндө да иңалап жакшы эле төрөлгөн, экөө тең эле. Экинчиси 1,8 болчу, чарчап калган. Бул 2 килограмм бирдеме болчу да. Анан экөөнүн беси аз деген үчүн эле вакуумга алып кеткен. Анан бир күн жакшы эле жатышты. Жакшы эле жатып, жакшы эле эметип атышты. Карап эле атышты аяктан деле. Анан ошо эртеси кечинде эметип калды да, мындай дары сурашып эметип калды. Бала уже көгөрүп баштап эме болуптур. Ошо капкара болуп, жаман болуп, ошо өпкөсүнө кан кетип ушундай болуптур да. Ошо колундан келишинче эле жакшы эле жардам берип атышты. Бегайымдын жубайы Илгиз төрөткө катышууну каалаган, бирок ага дарыгерлер тыюу салганын, уулунун өлүмү ага түшүнүксүз болуп калганын айтып жатат. Врачтар колунан келишинче жардам кылып атышты. Ушундай жүгүрүп атышты. Мен жанында турдум. Где-то 2 күндөй жанында жаттым. Жанына карап ар жак бир жардамдашып эмне. Ошо кадимкинде өзүлөрү кошо ыйлап, өзүлөрү эме кылып, ушундай жакшы жардам кылып атышты. Ушул эле Түп районунун Шаты айылында мектепте мугалим болуп иштеген Алтынай Акимованын да баласы чарчап калды. 23 жаштагы кош бойлуу келин төрөтканага 29 декабрда түшүп, 1 январда операция жолу менен көз жарган эле. Дарыгерлер айы күнүнө жетпей турган келиндин 840 граммдык ымыркайынын өпкөсү ачылбай, жүрөктөн башка органдары иштебей оор абалда деп вакуумга салган. 6 ай болуп өтүп калган кезден баштап эле оорлоп баштады, оор болуп эле, ылдый болуп эле, тыгылып эле. Ол жерге түшкөндө деле ошо айтып атты, ылдый экен депчи. Мен ошо декабрдын 13-үнөн баштап эле кровить этип аттым.
Кашкар согуп жатканда эле ошо укол салышты. Анан 2 күндөн кайра эле чыктык. Больницадан кайра чыккандан кийин эле эме болот, үйдөн бир кан аралашып келип эле, выделение аралашып эле ушинтип жүрдү. Кайра больницага бардым. Ошондон эле эметип кетти да. Крайтит такыр басылбай койду. Анан 29-декабрь түндө жаттык, ошондо деген эме болду. Белим тонус болуп ооруп, аябай ичим ооруду, белим толгодой ооруп эле барсам эме болду. Эме кылышты, 30да карап жатышты, 31де караштан 1-inde кайра кан эме болуп келди. Аябай уюп келди да. Анан ошондо эле сразу операцияга киргизишти. Бир күн жашап, 2-январда чарчап калган уулун Алтынай бир эле жолу көргөн. Кичинекей болчу, аябай эле. Врач айтты, ошо жүрөгү эле иштеп атат азыр деп. Мен ошондо эртеси палатага которулгандан кийин 3-4-төрдө барып көрдүм, анан кечинде 8ден өткөндө чарчап калдым. Дагы бир эне Толгонай Мелисова 5-январь күнү Караколдо көз жарган. Ал 3,5 килограммдык дени сак уулду жарыкка алып келгенин, бирок үйгө чыгып кетерде баланын абалы кескин начарлап кеткенин айтууда. Анан патологиядан башталды, анан ошо түштөрдө эле анан ичи көп баштады. Ашказан сиңбей атат деди, кислород туташтырышты анан. Что баланын дем алганы эме болуп атат деди, баттан болуп атат. Эмизбей калдым, сүт даже бутылкадан сүт ичпей калды. Бала ошо менен көзүн ачкан жок. 5-күнү түшүп атат тияка. Ошо менен 5 күн питте жатты. Предпоследний ошо чарчап каларга чейинки күнү бүт органдар иштебей калды. Бир гана жүрөгү эле согуп атат деди врач. Эмнеден бул десем, инфекция киргенде кандай болушу мүмкүн, 2 күн, 3 күн жакшы эмип эле жанында жатса, анан туруп эле бат эле ошондой болуп кетти. Жолдошум барып, справка о смерти алып, анан заключениясын окудум, эмне болду экен деп окусам, ошо двусторонняя пневмония, анан сепсис новорожденного деп жазылып турат. Ошо менен эле анан баланы койдук. Врачтар карабай койду, врачтар да күнөө деп айта албайм, потому что врачтар карап элатты баардыгын. Просто ошакта инфекция бар деп биз аякта жүргөндө ошо көрүп аттык, дезинфекция кылып атышты. Возможно, инфекция балким ошактан жуккандыр, бирок баары бүткөндөн кийин күнөөлүү болду, күнөөлүү тигил деп деле, издеп деле уже смысла нету, я думаю. Мынакей азыр жогорудагы сюжетти көрдүк. Сиздер көргөндөй, ушу кесиптешибизге балдары ымыркайлары чарчап калган энелер көзүнүн жашын тыя албай окуясын айтып берип жатышты. Мындан улам Марсия мырза, doğru сизден баштан келип турат. Ушу жогорудагы окуя төрөтканалар жана дарыгерлерге болгон ишенимди азайтканын азыр коомчулук белгилеп жатат. Соц тармактарда түрдүү пикирлер, ал тургай нааразылык, сын пикирлер менен коштолгон учурлар дагы аз эмес. Сиз ушул дарыгер катары шалакылык учурга кандай бир жол берилди, эмнеден улам жол берип калышы мүмкүн деп божомолдоп жатасыз? Негизи эле бул окуя сизди таң калтырды, балким же бул мындай күтүлгөн эле учур беле? Эми албетте ата энелер ымыркайларды күтөт. Бул Кудайдын белеги. Ар бир ата эне ымыркайды жоготсо абдан чоң жоготуудай сезет. Албетте алардын тең кайгы апасына биз кандай десе көңүл айтсак дагы бул жоготууну толукталбайбыз. Бирок эми бул Кудайдын буйругу албетте. Анан биз медициналык коомчулук бул боюнча эксперттик өзүбүздүн көз карашыбызды айтышыбыз керек. Башка деле областтык ооруканаларда мындан деле көп учурлар болгон. Азыр деле мына биз чоң төрөтканалар деле карап атабыз, ал жерде деле учурлар бар. Анан бул төрөткана боюнча айтып кетсек, анда мына 2 жумада ушу 6 ымыркайдын мындай бирдей багытта барган кабылдоо, септикалык багытка бараткан кабылдоо албетте бул кооптондурат. Эгер жалгыз эле бул акушердик, бизде эми 2 процесстер бар. Бул төрөткө чейинки акушердик процесс, төрөттөн кийинки бул неонаталдык процесс. Эми акушердик процессте көбүнчө бул акушерка менен жана гинеколог 2 кесипкөй иштешет профессионалдуулук жактан. Төрөттөн кийин биринчи убакыттарында, минуталарында албетте дагы эле ошол акушерка менен жана гинеколог, анан неонатолог кошула баштайт. Андан кийинки өтө мындай интенсивдүү дарылоодо дагы бир өтө маанилүү кесипке бул неонаталдык медайым болот. Анан ушул команда албетте
синхрондуу таза стандартка негиздүү иштеш керек. Эгер кандайдыр бир майда нерселерден бир нерсе жок болуп кетсе, албетте бул өлүмдүүлүк алып келиши мүмкүн. Бул бир жагы, экинчи жагы ошол фон. Аялдардын өзүнүн буга чейинки болгон коркунучтары. Көпчүлүгүн аз карасаңар, ымыркалардын баары тең айына жете элек, салмагы өтө төмөн. Албетте булардын сууктанууга, бактериялар, вирустарга жуктурууга, ачка калып калууга көп коркунуч болот. Булардын багуу мындай жардамы көп татаал нерседен туруш керек. Ал бирде ошондо ар бир этапта жардам берип атканда бир жерден таза эмес нерсе пайда болуп калса, вирустар оңой менен, бактерия оңой менен ымыркайга залал алып келет. Анан эгер 6 ымыркай ушундай бирдей убакытта болуп атса, эгер көпчүлүк силер фильмдерди көрүп атасыңар, жана ымыркайлар боюнча карасаңар, ушунча тыкааттык менен ымыркайларга колдонгон жанагы кислород бере турган же анын отсос жабдыктары, башка жабдыктары же аппарат мындай дем алуу аппараттарын ошону ушунчалык тыкааттык менен тазалоо, мониторинг жүргүзүү, ошол эле дагы бактерия, вируска текшерүү абдан жогору деңгээлде болгон. Тилекке каршы мына могул иликтөөдө биз ошондой жыйынтыктарга уккан жокпуз. Албетте ошондой жыйынтыктар керек болчу. Себеби эми канча биз мисалдарды көрүп атабыз, ошол эле бир аппаратта мисалы вирус, бактерия эгер жакшы тазаланбаса, ал ошого түшкөн ымыркалардын баарын тең жуктуруп салат ошол вирус. Сиздин сөзүңүзгө оралчы, азыр сиз ушул демек, мындай биз жыйынтыктап айтканда, бул ара төрөлгөнбү же жаңы эле төрөлгөн ымыркайлардын иммунитеттик жактан саламаттыгы дагы алсыз болгондуктан аларга абдан тыкыр көзөмөл керек. Ошол эле кезде азыр эксперттердин жыйынтыгы айтылып жатпайбы? Санитардык талаптар, мен дагы бир рет баса белгилеп кетким келип атат, гигиена эрежелери сакталбаганы дейт. Бул өзү тыянактуу ушундай учурлар эми жөнөкөй эле эрежелери сакталбаганы төрөтканада бул акылга сыйгыс нерсеби? Негизи кандайча мындай бир шалаакылыкка болуп калды? Эми албетте ар бир учурларды тыкаандык менен изилдеп чыгыш керек. Ошондо мен эгер изилдеп чыксам айтмакмын, бул жерде санитардык жөнөкөй ыкмаларда тиешеси бар же тиешеси жок деп. Кээ бир жерде мүмкүн тиешеси бардыр. Чындыгында колду жуу шарты, мына биз ковид учурунда 2 жылда буга чейин биз 20 жылдан үйрөтө албай аттык элек. Кызматкерлерге кандай туура жууш керек деп чашпай таза кылдаттык. Азыр эми аябай үйрөнүп калдык. Бул жөнөкөй ыкма болсо да өтө таасирдүү ыкма экенин көрсөттү. Кээ бир учурда мүмкүн аны жууса да тазаласа дагы, бирок башка этаптарында вирус кирип кетти же бактерия кирип кетти. Же мурунку болгон вирустары, бактериялар күчтөнүп кетти, бирок ага каршы биз өз убагында аныктай алган жокпуз лабораториялык. Себеби адискөй аны эрте прогноз кылган жок, эрте аны аныктаганга аракет кылган жок. Жалгыз эле мен санитардык шалакалык деп айта албайм, бул жерде дагы башка стандарттар аткарылбаган деп болушу мүмкүн. Гүлнара айма, сизге кайрылсам, сиз ушул экинчи төрөтүүндө врач эксперт болуп иштейсиз. Мына жалпысынан эле ушул ымыркай же эненин өлүмү менен аяктаган учурлар канча пайыз ушу туура келет жана ушулга көп учурда эмне себеп болот? Эненин өлүмү боюнча эң негизги бул эненин ден соолугу болот да. Эненин өзүнүн ошол төрөткө болгон даярдыгы, алдын ала пландашы, ал жалгыз эле эмес, андан сырткары атасы дагы даярданыш керек. Анын ден соолугу дагы таасир этет негизи кош бойлуулукка. Андан сырткары үй бүлөлүк шарт дагы, аны да унутпашыбыз керек. Ден соолук болгон менен балким үйүндө жашоо шарты, социалдык абалы дагы таасир берет. Психологиялык абал үйүндөгү, анын баары биригип анан бир жыйынтыкка алып келет негизи. Кээ бир учурларда аялдын өзүнүн ден соолугунун абалы оорлошуп, катуу оор абалда келет кээ бир учурда. Кээ бир учурда жакшы абалда келет, бирок кабылдоо төрөт учурунда пайда болот же төрөттөн кийин пайда болот. Ушундай учурлар ошого жараша болот да. Ошол учурда жардамга жанагындай команда, толук жардам, кечиктирилгис жардам, баардык нерсе менен камсыз болгонбу дегендей мындай өзүнчө бир бул үзүлбөгөн чынжыр болуш керек. Ошол чынжырды бир үзүлүп калса, уже ошол жерден эме кетет да, каталып кетиши мүмкүн.
биз ушул программага даярданып жатып көп сурамжылоо дагы жүргүзгөнүбүздө, анан социалдык тармакта баракчаларда пикирлерибизди дагы байкап көргөнүбүздө көп бизге менен байланышкан аялдардын көпчүлүгү азыр бара-бара жеке менчик клиникага ишеним көбөйгөнүн айтып жатышты да. Эмнеден улам ушундай көрүнүш пайда болду? Эмнеден улам мамлекеттик төрөтканаларга болгон ишенич азайып жатат? Муну өз ара сиздер дарыгерлер дагы байкайсыздарбы? Мүмкүн кайрылгандардын саны азайыппы, же болбосо балким клиникалардын ачылып атканы, жеке менчик клиникалардын саны көбөйүп жатканынан улам айтсак болобу дегендей. Адискөйгө кесиптүү биздин дарыгерлер чындыгында кээ бир жерде кетип атат. Себеби мотивация азайып атат. Мотивация бул жалгыз эле акчалык жактан эмес, албетте ал деле таасир этет. Кечке эле жүрө бербейт, ал жерде эгер канча 40-ка келсе, 50 келсе дагы үй жайы жок, же үй жайына да шарты жок болсо деле ал издейт да жакшы шарт бар жерде. Анан жеке менчик ооруканалар албетте жакшы сунуштарды берет. Даже мына төрөтканада жакшы кадискө болуп иштеп атат, бирок жеке менчикте төрөттөр жок, бирок ал жерде башка консультация, башка операция болгон үчүн биздин жакшы адистер кетип атат. Себеби ал жерде чындыгында шарт жакшы. Анан мотивация жалгыз акчадан эмес, ушу сый урматтоо, баалоо, барктоо деген сөз да. Бул ушундай учур болот, ошон үчүн биз ойлонушубуз керек. Азыркы кезде айрыкча ушу мамлекеттик ооруканаларда, чоң ооруканаларда биз каалайбыз төрөт көп болот, каалайбыз 30% кабылдоо менен келет, баары эле жакшынакай төрөбөйт. Ал татаал төрөттөр болот, кээ бир жерлерде 50%га чейин татаал төрөттөр болот. Ошого команда күчтүү адамдар, адискөйлөр, наставниктерлер, кураторлор болбосо, албетте ал төрөтканаларда аялдар да өлүшү мүмкүн, же инвалид болушу мүмкүн, ымыркайлар да болушу мүмкүн. Ошон үчүн дагы бир мындай ойлонуу жүргүзүш керек экен. Саламаттык сактоо министрлиги менен биргелешип, кандай иш-чаралар менен биз күчөтө алабыз мамлекеттик ооруканаларда ушундай акыбалын оңдогонго да. Адистер туурасында же ошо мамлекеттик ооруканаларда шарт жөнүндө мисалы сүйлөсөк, биз азыр Бишкекте мисалы бизде мындай кандай болсо да мындай эме бар, тандоо бар. Мен бул төрөтканага барам, анан жеке менчикке барам, мындайга барам деп, мындай өзүңдүн шартыңа, абалыңа карата мындай тандасаң болот. Бирок республикада бизде, региондордо алып карасак, төрөтканалардын абалы кандай, ал жердеги ошо медициналык жабдуулар, жалпысынан эле ошо шарт тууралуу сүйлөп кетсек, мисалы кандай азыркы абал кандай? Муктаждыктар жаралышы мүмкүн балким, Адистердин саны жетиштүүбү, акушер-гинекологдор мисалы? Бул чет жактагы эме аймактарды карасак, мисалы үчүн мен Ат башы районунда 1 ай жардам түрүндө барып, сентябрь айында иштеп келдим. Анан ошо адис чындыгында жетишпейт. Оборудование жана ал жагы камсыз болгон менен адистер жок экен. Мурун мындай жабдыктар жетпей атат дечи эле. Жабдыктар турат. Шарт жапканга жок болчу, айлыктар жок дечи. Азыр баары бар. Бирок адам жасай турган ошол жөндөмдүү операция кыла турган, анан жакшы жасай турган, коопсуз жасай турган адам издеп калышты адисти. Адистер барган жок. Кайсы районда айтпайлы, ошол жерде толук сапаттуу, коопсуз операция кыла турган адам жок болуп калды. Мисалы алалы Түптө жок. Мисалы алалы дагы бир райондордо алып калган Кеминде жок. Дагы кайсы жерде алалы мына Токмокто жок болуп калып, жаңы бирөөнү алды. Анын өзүнүн врачы жок, түндөп ошо жерде иштеп мага чалат. Жок дегенде жаш доктуруңарды бериңизчи, жардам бериңизчи деп турат. Дежурствого турган киши жок болот. Биз эгер гинекологдорду ушинтип коркутуп качыртып алсак, неонатологдорду дагы качыртып алсак, анда чындыгында акушеркалар кала берет, тилекке каршы роддомго жазбайт экен. Бул жерде жакшы жасай турган врач жок деп жазбайт экен. Кабыл ала берет экен. Мисалы эле Кеминде деле врачы жок, бир жака кетип калыптыр. Акушеркалар төрөттү. Эми ал жерде коркунучтуу кабылдоо болду. Анан ал жерден ал аякты тезирээк операция жасаш керек да. Операция жасайын десе Токмокто жаш доктор ал өзүнүкүн таштай албайт. Келсе да реаниматолог Кеминде анчалык сапаттуу иш кыла албайт деген сөз. Ал анан 4 саат Бишкекке ташып келиш керек. Бишкектен элдер күтүш керек, 3-4 саат даяр болуш керек. Ал адамдар дагы мурунку төрөттөрдөн да чарчап калат. Анан элдерди ошо түшүнүш керек да. Эмне үчүн бул врачтар ушундай орой, жакшы жылуу мамиле кылбайт деп. Жеке менчикте убакыт көп, шарт көп, төрөт аз. Албетте ошон үчүн иштеп беришет. Жардамчылар көп.
Частный эмелерде болсо биринчиден аларда бир күндө төрөсө ашып баратса 3-4 төрөйт бир эмеде суткада, а бизде 30-35-40 эмеден төрөт болушу. Жайындын күндөрү жанагы роддомдор ремонтка жабылганда биз кабыл алып атканда ошондой учурлар болот. Азыр деле биз бир суткада эң жок дегенде 25 төрөт кабыл алабыз. Күнү түнү бизде деген эмеде смендешип турушат, родзалда, приемный блокто 3-4 гинеколог, бизде гинекологдор жетиштүү. Бизде жетишсиз эмес, бизде детский врач, неонатологдор дагы жетиштүү. Ошентип приемный блоктогу врач, анан кийин родзалдагы врач, анан кийин после родовыйда да дежурат врачтарыбыз бар. Ошо менен бизде кадр маселеси жетиштүү. Чын эле ошо көбүнчө бул дагы бир аз стереотиптик ой болушу мүмкүн, бирок сурабай кое албайм. Акушер, гинеколог, дарыгерлер абдан агрессивдүү, урушат деп айтышат да, көп эле төрөттүү аялдар. Бул чын эле ушундайбы, же чын эле байгыл иш көп болгондуктан, же балким ошол учурда ал аялды баягы күчтөн өзүңө кел, өзүңдү карма деш үчүн ушундай бир мамиле болобу? Мамлекеттик төрөтканада төрөгөн, көз жарган курбуларым да айтып калат да, эбайымдай чын эле өзүң биякта кыйналып келсең да. Бул жерде 3 нерсе бар. Сиз айтып кеткендей 3 нерсе бар да. Биринчиси чындыгында эми 10 врачтын ичинен 2 орой болуп өзүнүн мүнөзү ошондой болот. Экинчи жагы болсо ошол баягы советтиктен кийинки баягы окутууда тилекке каршы чет мамлекеттикиндей коммуникацияны жакшы деңгээлде көтөрүү үйрөтүү болгондуктан ошон үчүн азыр жалгыз эле гинеколог эмес, башка кесиптерди деле алсаңар деле, акушерканы деле, неонатологдорду деле алсаңар деле, же хирургду деле алсаңар деле, реаниматологдорду деле алсаңар деле, эми коммуникациясы начар болгон үчүн бат эле капа калдырышып конфликтке түшкөн учурлар да бар. Ошон үчүн бул баягы экинчи жагы ошол университеттерде же кийинки курстарда ошо коммуникацияны жакшы үйрөтүү деңгээлин көтөрүү да. Азыр заман да өзгөрүп, элдин дагы мамилеси, эмоциясы, кабыл алуу эмеси, реакциясы да башкача болуп баштайт да. Ошон үчүн бул тарапта албетте мен өзүмдүн коллегаларымды чакырарым, ошо бул жактан өзү алдынча иштейли, мамлекет жардам берсин ошол коммуникация боюнча. Үчүнчү жагы чындыгында жумуш ушунча оор, колоссальный болуп калса, мисалы ошол биздин жаныбызда күйөөлөр болот, же апалары болот, көрүп алып жумушуңар татаал экен. Чындыгында бир жагыңарда гинекологический апанын кыйналып атат, ага жардам бериш керек. Экинчи жагы бирөө боюнда болуп атат, көөсөккө, ызычуу чаңжал болуп атат, психикалык өзгөрүү болот. Үчүнчү жагында кан сырып атат, төртүнчү жагында боора иштебей атат, үчүнчүсүнө мээси иштеп калат. Ушундай түрдүү татаал диагноз, татаал кабылдоолор болгондо жалгыз айрыкча иштеп калса, анан акушеркалар жаш кыздар болсо, реаниматолог өтө жаш жалгыз эле наркоз берип коюп эле кетип калса, анда гинеколог жинденип эме болуп баштайт. Кыйкырып баштайт. Менимче Гүлземир айым сизге берсек болот, анткени бул Караколдогу азыр мен да бир кыстырма айтып өткүм келип турат. Караколдогу төрөтканага Ысык көл облусунун ар кайсы айыл апасынан, ар кайсы аймактардан келет. Демек ар түрдүү диагноз менен түшөт деген билдирет. 4-чү төрөткана деле менимче ошондой бир төрөтканалардын бири Бишкектеги, түрдүү баягы каттоосу бар, жогу, балким айрым учурда такыр дээрлик бир да жолу бир дарыгерге барбаган учурлар болушу мүмкүн. Сиз өз практикаңызда, тажрыйбаңызда бир ушул кандай бир учурларга туш болуп анан аялдар өз саламаттыгына көңүл бурса болмок деген бир тыянакка келген учурлар? Бардык эле аялдар өзүнүн ден соолугуна мындай кайдыгер карагандар деле бар, кайдыгер эмес, убагында учетко туруп, обследованиядан өтүшүп, ден соолуктарын карашып бардыгын, анан кийин келип төрөгөндөр да бар да. Бардыгы бирдей эмес да. Анан кийин көбүнчөсү мисалы бизде учурлар болот, үйүнөн жана бизде кеч талгак дейт, преэклампсия тяжелой степени. Ошо менен келген аялдар болот, үйүнөн приступ болуп, аны деген үйүндөгүлөрү түшүнбөй, приступ эмне болуп атканын андан кийин бизге алып келишет да, өздөрү айтып келишет, ушундай болуп келди депчи. Андай келген учурларда аябай оор, эме болот, учурлар болот. Анан аны дагы выхаживать этип, баласы дагы өзүнө дагы помощь оказывать этип, андай эмне болуп алар. Анан кийин көпкө бизге жатып, көп учурларда көп дары кетет ага. Реанимационный мероприятие кетет, операция болот алар. Операцияга чейин сразу операция кыла койбойбуз да. Биринчи даярдайбыз, анан кийин неметебиз убагы менен. Ошондой да учурлар болот да. Кийин анан өзүнөн сурасаң, айтышкан ооба, анан уккам, анан
шишигениме 1 ай болду. Анан кийин болсо өтүп кетет эле өтүп кетет экен деп жүрө бердим деген учурлар да болот да. Кээ бирлер ушундай даярданып, эле бүт эмеден өтүп, жашынакай болуп да келген учурлар бар да биздечи. Мунун баары маанилүү да. Ар бир симптом. Конечно, маанилүү. Денсаулыкта жөнөкөй эле бир мелочь деп коет, мелочьта баардык нерсе жатат дегенде. Көпчүлүк айымдар өздөрүнүн айызын, акыркы айызын этекерин унутуп берет. Андан тышкары аны аз келгенсип 12 жумага чейин УЗИни өткөрбөй коет. Кеч барышат УЗИге. Ошо эки нерсени жасабаган үчүн бизге келет 9 айдан ашып кетти деп, өтүп баратам деп, анан докторлор төрөткүлө тез аракет кылгыла деп берет. А биз эсептеп келгенде өзүнүн срогу болгону мүмкүн 38 эледир. Болбой ал меники 41 болду деп бизден дары дармекти талап кылат. Биз аялдар ойлойбуз, көнүп калыптыр ушунчалык. Гинеколог адашып калды деп ойлойбузбу биз? Өзүңөрдүн коктейлиңер бар, өзүңөрдүн таблетиңер ошону бериле дейт. А биз мына 10 жылдан жакын уже изилдеп чыгып карап чыктык. Биздин Кыргызстанда эле ошонун кесепети жаман экен да. Эгер эрте баланы чыгарып койсоң, толготтон эрте кылып койсоң, же аял да залак калышы мүмкүн. Жатынан айрылып кеткени, же тонун эрте ажырап кеткени, же ымыркай төрткө чейин думугуп, жүрөгү туура эмес кысылып дегендей ошондой шарттар болот. Ошон үчүн дагы суранып ушу силердин дагы колдонуп, силерди дагы ошо айымдарды, туугандардын баарына айтат элем. Өздөрүнүн этеккириңерди, акыр этеккирин эсти ар дайым болуш керек. Анан УЗИге 12 жумага чейин көрүнүш керек. Акушер-гинекологдон, төрөт кабыл аткан акушер-гинекологдон кандай сапаттар, кандай чечимдер талап кылынат? Биз азыр бир нече рет айтып өттүк, бул өтө тез арада эле мына келди, төрөйм деп. Анан ал жерде өлүм менен өмүрдүн учурундагы чечимдер болушу мүмкүн. Анан психологиялык жактан абалдагы балким ушундай сыяктуу кандай бир сапаттар, кандай даярдык көрүшү керек да? Эми биз өзүбүз авторбуз, могу профессионалдык стандарт жазып бекиттик. Министрликтерде баардык министрликте бекиттик. Ошондо биз негизги талаптарды ошондо койдук. Албетте профессионалдуулукта бул өзүнүн тиешелүү ошол тармакта билим деңгээли өтө жогору болуш керек. Билим деңгээли деген сөз бизде көп оорулар бар, түрлүү оорулар бар, варианттар бар, ошону жакшы билиш керек. Анан эмоционалдык коэффициенти жакшы жогору болуш керек деген сөз бул коммуникация, гумандуулугу. Гинекологдун гумандуулугу чындыгында барган сайын күчөтүлүш керек. Ага дагы өзү да иштеш керек, өз алдынча, сырттан дагы бирок наставник болуп жардам бериш керек, үйдө да жардам бериш керек. Себеби энергиясы ушунча көп кетет, үйүндөгү үй бүлөлүк мүчөлөрү дагы ошо түшүнүш керек. Гинекологдун жумушу татаал болгондуктан эмоционалдык жактан интеллектуалын көбөйтүш үчүн жардам көрсөтүш керек да. Ар жагынан мындай ошол эле жанакы жумуштан чарчап келгенде кандай сүйлөө, урматтоо, тамак арча да калса, эс алуусу, ошонун баары убакыты жетпей калат. Ошон үчүн бул жактан карашыбыз керек. Анан албетте баягы тууганчылык, муганчылык деп өздөрүнүн туугандарын коюп салат, өздөрүнүн командасын коюп салат. Роддом деген бул бир тууган болуш керек. Бири-бирин сый урматтоо, калп айтпоо болбош керек. Мүртөз, кара ойлор деген эмелер болбош керек. Тилекке каршы ушул нерселер ар бир роддомдо бар, чоң роддомдордо. Ошондо албетте бул абдан сапатка таасир берет. Ошо ынтымаксыз болгондуктан, клан группалар болгондуктан, бири-бирин атайында подстава кылган учурлар да болот. Ошон үчүн моореки кошуп салуу бул да жаман терс таасир бергени ошол башкаруу киши тескери башка жерде, областтык ооруканада, команда укпайт. Отделениянын заведующийни алмаштырып коет, старшийни алмаштырып коет, башка врачты алып коет. Же бул врач чындыгында туура эмес операция кылат, керек болсо аялды өлтүрүп койду, туура эмес. Же бул таблеткаларды колдонуп атып, акча табам деп атып, бул аябай коркунучтуу учурларды жасайт. Ошону чындыгында кетире албайт же тарбиялай албайт, ушундай кала берет. Ошон үчүн жана моореки бизде областтык төрөтканаларды дагы мындай бөлүп эле салса жакшы болмок дейбиз. Кадрдык саясат дарыгерлердин тажрыйбасы, адискөйлүгү дагы абдан маанилүү. Музамир айым, ушул азыр дарыгерлердин акыбалы туурасында сүйлөп жатканда, азыр мен билгендей сиз жетекчилик кызматтасыз төрөтканада, канча дарыгер иштейт сиздердин төрөтканаңыздарда, анан алардын ушул аларга түзүлгөн шарт туурасында айтып берсеңиз да, кандай бир колдоо көрсөтөсүздөр, кандай бир мүмкүнчүлүктөр түзүп бересиздер? Ичара бир төрөткана өзүнүн бир иштеп чыккан бир билбейм шарттар, мүмкүнчүлүктөр боюнча ою эрежелери барбы? Биздин төрөтканада
60-га жакын врач иштейт. Анын бардыгы тең бизде бардык шарт түзүлгөн. Бизде дары-дармектер, изделия медицинского назначения, бардык дарыларыбыз бар. Реанимационное отделение, детское отделениясы быйыл ремонттон жаңы ачылып, анын ичиндеги бүт оборудованиясы балдарга жеткиликтүү бардыгы. Бизде деген ремонт жыл сайын ар бир отделениеде болуп турат. 30-40 жыл бул биздин роддомго 40 жыл болду курулганына. Ошондон бери бизде бир дагы ремонт болбогон, бирок молеке акыркы 5 жылдын ичинде приемный блок, патология, детская реанимация, экинчи акушердик бөлүм азыр жана стандартка ылайыктуу ар бир эмеси ремонттон өтүп, жашынакай элдерди эле келген бизге поступать эткен аялдар биз Европада жүрөбүзбү деп өздөрү мындай эмелерди айтып атышат да, мамилелеринчи. Ремонттон кийин көрүп алышып, андан кийин мындай айтып атышат да, мен мурун бул төрөтканада төрөгөн эмесмин, бияка келип деп мындай шарт бар да бизде. Шарттын бардыгы дары-дармек, бардыгы эмне керек, бардыгы эле бар бизде. Эмоционалдык жактан айтканда дагы кичине человеческий фактор кош койбойду. Бул баягы бир чети ушу силер баягы жаңы өмүрбү, жаңы ымыркай ушу бала төрөлгөндө бир мындай себепчи болуп атасыздар. Анан мисалы ата-энелер, апалар келип ыраазычылыгын айткан учурлар, балким дарыгерлерге ушул эң эмоционалдык жактан эң чоң колдоо ушул сыяктуу учурлар болобу негизи? Болот, ыраазы болуп кетишкендер болот, кат жүзүндө жазып кеткендер болот, ооз-эки администрацияга кирип айтып кеткендери бар. Болот андай учурлар. Ымыркай чоңойгондо көргөн учурлар болобу дейм. Жок, ал деген бизде эшикке чыгып баласын көргөзмөй жок. Бизде 3-чү этажда род залыбыз, чайга эч ким кирбейт. Финансы темасына улай эле биз ушул төрөтканалардагы коррупциялык учурлар же болбосо мыкты дарыгерге жазылуу үчүн алдын ала кезекке дагы акча берген учурларды көп айтылып, ал тургай ачык эле жарыяланып жүрөт да. Негизи бул бир эсе карасаң бул мыйзамсыз нерсе, анткени сен эч кандай кагаз түрүндө ишин сала албайсың. Анан бир чети бунун баары көзөмөлдөнөбү деген дагы суроо жаралат да. Эми чындыгында карасаңар, бул зарплата бул жөндөн-жөн себеп, эмне себептен бул натыйжа пайда болду деш керек да. Эми ошол эле ведомость алсаңыздар зарплаттарын карасаңар эле ошондо көрүнүп турат. Айлык акысы аз. Кыйла эле турмуш кымбаттады, шарттар татаалданды, анан айлыгы ооба мурун 3000 сом болсо, азыр 10 000 сом болуп калды. Анан 10 000 сом менен азыр билесиңер, бизде эт 600 сом болот, анан 10 000 сом кантип болот деген. Шаарда, эгер шаарда жашаса, андан беш бетер кыйынчылык болот. Квартирада жашап атат, бала чакасы бар, аларга дагы шарт түзүп бериш керек. Анан ошонун албетте баягы эле финансылык жактан бул айлык акынын аздыгы. Сөздү жыйынтыктап жатып дагы ошол бир статистикалык маалымат айтып өткүм келип турат. Расмий маалымат боюнча жыл сайын Кыргызстанда 150-180 миңдин тегерегинде ымыркай төрөлөт экен. Эми бул бир аз сандар ар кандай болуп калышы мүмкүн. Анан ошол эле кезде бул дагы бир орто эсеп менен алганда 100 миң аялдын 25 аялы төрөттөн каза болушу мүмкүн дүгү айтылат. Бир жылдары Борбор Азияда ушул төрөт энелердин өлүмү боюнча Кыргызстан биринчи орунда болгон учурлар дагы бар. Мындан улам ушул Гүлнур айым жыйынтыктап жатып, биз энелердин жоопкерчилиги туурасында дагы бир ирет бир баса белгилеп, анан мүмкүн кеңеш иретинде айтып өтөбүзбү? Баягы адистер деле айтат, сиздер деле айткандай эле энелердин өлүмүнө же ымыркайдардын өлүмүнө бир катар факторлор таасир берип өтүшү мүмкүн, айтып сүйлөштүк да бул программада. Анан ошол эле кезде мисалы биз жөнөкөй эле мисал, биз жакырчылык боюнча дагы иликтөөдө биз алдыңкы орундарда туратабыз, же болбосо туура тамактануу жана витамин ден соолукка пайдалуу сыяктуу тамактануу учурларында дагы Кыргызстанды көп баяндамаларды кошуп кеткен учурлар бар да. Негизи энелер ушул төрөткө чейин кам көргөндө эмнелерди эске алыш керек жана кантип өзүнүн ден соолугуна жана ымыркайдын ден соолугуна жоопкерчиликти сезиш керек. Канткенде бул нерсени аларга түшүндүрүү керек. Бул антинаталдык деңгээл деп коебуз. Төрөткө чейинки жанагы поликлиникаларга негизи көзөмөл ош жерде болот. Учетко өз убагында Арсен Аскарович айтып кеткендей, жанагы так эмеси төрөттүн так эми датасы жана төрөтчү мезгилде так даана такташ үчүн ошол 10-13 неделде УЗИге түшүш керек, 10-13ге чейин.
анан кеч түшүп калышат же эрте түшөт, анан саны дагы таасир этет деп Арсен Аскерович айтып кетти. Ошо балага, баланын кийинки абалына ошону кичинекей эле бир биз ойлобогон мааниси жок дейбиз, бирок ошол маанилүү, ошондой маанилүү нерселерди билиш керек айымдар. Андан сырткары алдын ала мурунку төрөттөр кандай өткөн, эгер алар кабылдоолор менен өткөн болсо, кан басымы жогору болуп, жана бөйрөк оорулар, ошонун баарын төрөткө чейин изилдөөдөн өтүш керек. Азыр болсо боюнда болгондон кийин ошолор табылып атат. Богок безинин чоңоюп кетиши, гормондордун иштеген, бузулган, ошол ага чейин изилдөөлөр жок болуп атат. Төрөткө чейин изилдениш керек. Ал боюна болордо биринчи эмнелерди ошолорду изилдөөдөн өтүш керек. Кыскасы текшерүү өтүш керек. Тон оорусун да айтып кетиш керек. Тон оорусу. Мисалы жанагы айтпадыбы, балдардын каза болуп калган эмне үчүн эрте операция кансырап жатын эмеден тондун эрте ажырап кеткенине кансыраган. Ошол тондун оорусунан ажыраган үчүн айына жетпей, ошон үчүн 800 граммдык баланы арга жок жарык дүйнөгө чыгарыш керек болуп калат. Себеби энени да сакташ керек. Тон өзү оорунун себепкери болду да. Ошон үчүн анын алдына турган сунуштар бар. Ошол эгер силердики мурун ушундай тон оорулар болсо, эрте ажыраса, кан басымы бар болсо, же эң эле эрте жашыңар 18ге чейин, 19га чейин болсо, же жашыңар тескерисинче 35 жаштан жогору болсо, эгер эки эгиздүүлүк болсо, жана кошуп ошолордо болот. Эгер салмак аябай чоң болсо, сахар болсо, анда албетте жанагы алдын алуу профилактика деп коет, ошол таблеткаларды жеш керек. Анан бизде ошо сунуштайбыз, жана аспиринди жегиле деп, кальцийди жегиле деп, кээ бир гормондор жесеңер, ошондо ал оору болбойт дейбиз да. Аны албетте алар баштайт 10 жумасында, 9 жумада. А кээ бир айтат, жок биз аны уккан эмеспиз, анан 9 айда келип алышат. Кеч болуп калат. Ошон үчүн эрте башташ керек. Ушундай нотада программабызды жыйынтыктайбыз. Ооба, чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Осранова болуп алып бардык. Ал эми сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.